Менин жеке пикиримде ачык өкмөт долбоору карапайым калк үчүн абдан пайдасы чоң эле болду. Себеби бир аймактагы же райондогу аткарылбай жаткан жумуштар жөнүндө же болбосо аткарылып жаткан, ишке ашырылып жаткан жумуштар жөнүндө түз эфирден акимге түз суроо берип, түз жооп алып аттык. Бул жетекчинин убактысын үнөмдөгөнгө дагы, карапайым калктын өзүнүн убактысын үнөмдөгөнгө дагы чоң жардамы тийди. Мындай түз эфирлер ушу жетекчилер менен карапайым калктын ортосундагы байланыш бул абдан керек. Байма бай болуп турганы жакшы. Карапайым калк күндө эле ушу ар кайсы жетекчинин эшигин каккылап же телефонуна коңгуроо кылып өзүнүн суроосуна жооп алганга кээ бирлери даабайт, кээ бирлердин убактысы жок, кээ бирлери жете албайт шартка байланыштуу. Ошон үчүн керек, абдан керектүү долбоор. Менин сунушум эми ушундай түз эфирлер аким менен эле эмес, мекеме жетекчилери менен да байма бай бат бат уюштуруп турса деген ойдомун да. Себеби биз алыска аймак катары, алыска айыл катары ушу райондун борборуна күн алыс барып, бир жетекчилерден бир суроого жооп алыш кыйынчылык жаратат. Жада калса азыр айыл өкмөттүн борборуна дагы барышыбыз кыйын болуп калды. Айыл өкмөттөр менен уюштуруп турса дагы жакшы болмок. Эл арасында ар кандай жеткен сөздөргө караганда түз ошо жетекчилерден, айыл өкмөттөрдөн, акимдин өзүнүн оозунан жооп алганга жакшы шарт.